Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuvchilar, biz Muhtasarul Qudri attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Өткөн темабызда сүткорлук тууралуу айтып бүттүк эле. Бүгүнкү темабыз Кудайым буйурса салам соодасы тууралуу болмокчу. Salam soodasынын аныктамасын алымдар ар түрдө айтышкан. Мен эң эле жеңилини айтайын. Ошол алымдардын пикирлеринен эң жеңилин айта турган болсом, салам соодасы деп байул ажил бил ажил деп коет. Башкача айтканда, акчаны нак берип, товардын сатыла турган буюмдун насыя болуусу дейт. Же дагын да тагыраак кылып айта турган болсок, бул сатып алуучу карыдар акчаны не кылат? Нак берет. Ал эми сатуучу келишилген убакытта жанагы товарды, буюмду, эмне кылат, сатыла турган буюмду алып келип тапшырам деп өзүнүн жоопкерчилигине алат, билдетини. Мына ошону не деп коет экен? Салам соодасы деп аталат. Негизинен biz соода китебин баштаган кезде бир канча шарттарды атадык эле. Соода дурус болуу үчүн жанагы сатылган буюм бар болуш керек. Сатылган буюмга жанагы сатуучу ээ болуш керек деген шарттарды айттык эле. Мына ушул бай саламда ушул шарттар табылбайт. Негизинен эгерде биз тиги шарттарды алсак, бул түр соода дурус болбош керек. Себеби бул келишим качан түзүлөт? Жанагы товар сатыла турган буюм сатуучунун колунда такыр эле жок болот. Мисалыга, мына бизде Баткендерде, айталы балким ноокаттарда, мына алма сатышат, тиякта өрүк сатышат. Мына ушул жерлерде жанагы такыр эле мөмө жок кезде келишим түзүлөт. Да анан сатылат. Ошол жок нерсени саткан болот. Же болбосо алы сатуучу ага не боло элек, ээ боло элек бир нерсеге эмне болот? Эй боло элек нерсени, эй чыга элек нерсени сатат. Бул түр соода негизинен дурус болбош керек. Бирок бул түр соодада адамдардын муктаждыгы бар болгондуктан шарият ушул салам соодасына эмне кылган? Рухсат берген. Ошол жок нерсени сатуу, колуңузда жок эй боло элек нерсени сатуу салам соодасында, салам деп аттуу соода келишиминде гана дурус болот. Башка кезде бул нерсе дурус эмес. Ушул саламнын эрежелери табыла турган болсо, ошондо болот. Салам соодасынын эрежелери. Ошондо гана сиз сата аласыз. Абдулла ибн Аббас радияллаху таала анху айтат, күбөлүк берем Аллах таала эмне кылган? Салам соодасын эмне кылган? Адал кылган деп Аллах тааланын жанагы Бакара сүрөсүндөгү 282 аятын далил катарында окуган. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. O imandolar, o Kuday Taala'nın barlığına, birligine, ahiret gününe, kitaplarga, paygambarlarga işengenler, eğer sizler belgili bir möhnötkö biri-biriңерге qarz berseңер, anda anemne kılıp koygula, жазып koygula degen. Mana uşul ayat Abdullah ibn Abbas'ın aytımında uşul ayat salam soodасы тууралуу болгон. Себеби адамдар кээде ушундай нерсеге эмне болуп калат? Муктаждык пайда болуп калат. Мисалга сатуучуга баийге акча керек болуп калат. Акчасы жок. Анан ушундай насыя соода кылып туруп, өзүнүн жашоонун эмне кылып кетет? Улантып кетет. Имам Бухари рахматулла алейхи дагы Абдулlah ibn Abbas'тан бир хадис риваят кылат Сахих Бухариде. Abdullah ibn Abbas aytat, "Qala qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata wan-nasu yuslifuna fi ath-thamar al-am wal-amayn aw qala amayn aw thalathat shakka Ismail. Faqala man sallafa fi tamrin falyuslif fi kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin." Peygamber Abdullah ibn Abbas aytты, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga kelgen kezde adamlar mömönü 1 yıl, 2 yıl ne bolat edi? Aldın ala satat dece 3 yıl dep turup emir rivayet kılıvçu şek kılıp atat. Kıskası 1-2 yıl aldın ala emne kılat?
mömeni satышат эде дейт, салам соодасы кылышат эде дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Кимде ким мисалга ошол мөмө менен курма менен салам соода келишимин түзө турган болсо, анда анын эмне кылсын? Кайлыны, кайл дегенде жана өлчөй турган канча килограмм бере турган ошону белгилесин, тараза менен тартыла турган болсо, таразасын белгилеп, дайындап, мындай дана соода прозрачный болуп, андан кийин соода кылсын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушинтип буйруган экен. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадиси жана жокорудагы айткан аят далил болот шариатта салам соодасы эмне экен? Рухсат экендигине, бар экендигине. Эгерде ушул салам соодасынын эрежелери табылбай турган болсо, анда товар акчанак болуп, товар жок боло турган болсо, колуңузда жок товарды сиз сатууга эмнеңиз жок, укугуңуз жок болуп калат. Тек гана ушул салам соодасынын эрежелери менен гана болот. Эми урматтуу окуучулар, салам соодасынын дагы кардардын, сатуучунун аттарыны бул жерде атап коебуз. Ошого жараша кийин кете беребиз. Салам соодасы да сатып алуучуну, тактабай кардарды Раббус салам деп коет, же муслим деп коет. Жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Муштари сатып алуучу, салам соодасына не деп аталат экен? Раббус салам, саламдын ээси деп, же муслим деп аталат. Ал эми сатуучуну, баини бул жерде ал-мусламу илайхи деп аталат. Саманды, жанагы башка соода сатыкта эгер акчаны эмне деп коет дек, саман деп коет дек. Бул жерде не деп коет экен? Расул мал деп аталат. Эми сатыла турган уюмду ал-мусламу фи деген аты бар. Ошондуктан мындан ары биз эгерде Раббус салам десек, сиздер кардар деп түшүнүңүздөр. Мусламу илайхи десек не дейбиз? Сатуучу дейбиз. Расул мал десек акча деп түшүнүңүздөр. Ал-мусламу фи десек эмне? Жанагы сатылган буюм деп түшүнүңүздөр. Бул бир. Экинчиси, салам соодасы дурус болуу үчүн өзүнүн шарттары бар. Мына ошол шарттар табылган кезде гана салам соодасы дурус болот. Ошон үчүн кириш сөз катарында биз ошол шарттарга бир токтолуп кетели, кийинки сабагыбыз эмне түшүнүктүү болуу үчүн. Ал шарттардын кээ бири ошол салам соодасынын келишиминин өзүнө тиешелүү, кээ бири расул мал акчага тиешелүү, кээ бири жанагы сатыла турган буюмга тиешелүү. Андыктан булардын ар бирини өзүнчө токтолуп кетишибиз керек. Биринчи эмне тууралуу сөз кылалы? Соода келишиминин өзүнүн шарттарына токтололу. Албетте, бул соода дагы кадимкидей башка соодалар сыяктуу ижаб кабул менен болот. Саттым, сатып алдым деген сөз болуш керек. Болуш керек. Бирок ошол кайсыл сөздөр колдонулуш керек дегенде аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикирлер бар. Кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча бул соодада салам, салаф деген сөздөр эмне болуш керек? Колдонулуш керек дейт. Биту, иштарайту, саттым, сатып алдым деген сөз не экен? Болбойт дейт. Бирок көпчүлүк аалымдардын көз карашы боюнча, мисал Ханафилер, Маликилер, Хамбалилердин көз карашы боюнча салам деген сөздү гана колдонуу не эмес, милдет эмес. Андыктан ошол саттым, сатып алдым деген сөздөр менен дайлы сиз салам келишимини түзсөңүз болот. Мисалга биту дейсиз, анысы не дейт? Иштарайту дейт. Болот, жарай берет. Бул биринчи шарт. Биринчи шартында талаш бар экен, көпчүлүк аалымдардын көз карашы боюнча кайсы салам деген сөз менен иштетесизби, же биту дейсизби, бардыгы менен эмне экен соода дурус болот. Экинчи шарт, көпчүлүк аалымдардын көз карашы боюнча бул жерде салам соодасын түзгөн кезде мага 3 күн ыктыяр бер деген шарттар коюлбай, кескин түрдө келишим түзүлүш керек. Саттым, сатып алдым, 3 күн ыктыяр бер, анау деген түшүнүктөр бул жерде айтылбаш керек. Ал тиги жөнөкөй кадимкидей биздин соодаларда айтыла турган маселе. Бул ушу эки шарты. Соода келишимине тиешелүү эки шарт мына ушулар. Салам соодасына тиешелүү, акчага тиешелүү шарттар бир канча. Анын эң биринчиси эмне дейбиз? Жанагы акчанын эмне экендигин баяндоо. Акча эгерде нукут болсо, мисалга алтын, күмүш болсо айтышыбыз керек да, не? Дирхам, динар берем мен сага, дирхам берем, же динар берем, же не берем? Сом берем дегендей, же доллар берем дегендей сиз айтышыңыз керек.
Ал эми эгерде жанагы расул мал акча катарында бере турган бартер боло турган нерсе боло турган болсо, анда сиз анын эмне экендигин баяндашыңыз керек. Ал эмне? Мисалга будай болсо будай деп аташыңыз керек. Курма берип бир нерсе сатып алайын десеңиз, курманы аташыңыз керек. Кездеме болсо кездемени аташыңыз керек. Дана ошол акча катарында сиз эмнени бермекчисиз, ошону аташыңыз керек. Экинчи шарт, ошол акчанын түрүн баяндаш керек. Эгерде бир мамлекетте бир канча түр акча иштетиле турган болсо, анда сиз ошонун түрүнү аташыңыз керек. Мисалга биздин Кыргызстанда доллар менен не иштетилет? Көбүнчө кыргыз сом иштетилет. Көбүнчө насыя соодаларда, биздин азыр доорда, насыя соодаларда эмне менен баалашат? Доллар менен сүйлөшүшөт да. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Кайсыл түр акча берилет, ошону дагы даана белгилеп алыш керек. Же мисалга акча катарында сиз кездеме бере турган болсоңуз, ошол кездеменин түрүнү баяндашыңыз керек. Бул жибек кездемеби же башкасы, жүннөн кездемесиби же башка кандай, кыскасы эмнеден жасалган ал кездеме, ошону дагы баяндап коюшуңуз керек. Үчүнчү шарт, акчанын үчүнчү шарты. Анын сыпатын баяндаш керек. Эгерде ошол акча ар башка боло турган болсо, качествосу, анын не дейбиз, сапаттары ар башка боло турган болсо, анын сыпатын дагы баяндоо эмне болот? Зарыл болот. Төртүнчүсү, акчанын канча экендигин баяндаш керек. Канча сом берет? Же канча килограмм берет? Мисал таразага балким будай берип туруп бир нерсе сатып алмакчы да, насыя. Нак будай берип, насыя бир нерсе сатып алмакчы дейли. Ошонун канча килограмм будай берет? Же болсом штучный сатыла турган нерселерден берип бир нерсе сатып алам дей турган болсо, ошол канча штук берет? Мына ушуларды даана баяндаш керек Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча. Албетте шакирттеринин көз карашы боюнча, мына ушул будайга сиз күзүндө мага ушунча тонна алма бересиз дегенде бир мисал катарында түшүнүктүү айта турган болсо, дурус боло берет да. Кийин эсептеп алышат дейт да, кийин өздөрү таразага тартып алышат дейт. Бирок Абу Ханифа рахматулла алейх айтат, дагы ошол жерде белгилүү болуш керек дейт. 1 тонна ал, 2 тонна ошол жерде белгилүү болуш керек дейт. Ишара кылып коюп эле не болбойт? Жетиштүү болбойт дейт. 5-чи шарты, акча дароо ошол келишим түзүлгөн жерде алыш керек колуна. Дароо, мисалга мен айттым, Айдар шейх, мына 1000 сомго мага күздө 1 тонна эмне бересиз? Өрүк бересиз, Баткенден алып келип бересиз дедим. Ошондо Айдар шейх, дароо Айдар шейхтин колуна жанагы 1000 сомду мен карматышым керек. Ал эми эгерде мен 1000 сомдук келишим түзүп, Айдар шейхтин колуна 500 сом берип кое турган болсом, анда аламдарыбыздын ортосунда кайчы пикир пайда болот. Талаш бар. Бул соода кандай болуп кетти? Себеби бул не дегенде биз аныктаманы айтканда, акча нак, товар насыя болуш керек. Акча нак толук берилиш керек эреже боюнча. Ошондуктан Абу Ханифа, Имам Шафии, Имам Ахмад Хамбалдын мазхабынын кармангандардын көз карашы боюнча, мен канча сом берген болсом, ошонун акында гана соода дурус болот, калганы бузулат. Калган дурус болбой калат. Мисалга, жаңкы мисалымда мен айттым да, 1000 сом берем, 1 тонна не бересиз дедим? Көмүрбү, өрүкпү, бир нерсе бересиз дедим мисал. Келишим 1000 сом менен түзүлдү, бирок мен Айдардын колуна 500 сом берип койдум. 500 сомго дурус болду, 500 сом бул соода болбой калды. Себеби салам соодасынын келишиминдеги бир шарт табылбады. Ал эмнеде? Акча нак берилиш керек. Ошондуктан Айдар шейх эртең мага канча берет? 500 килограмм будай берип коет. Же келишимге да 500 килограмм өрүк же 500 килограмм көмүр деген болсо көмүр берип коет. Андан кийинки неме? Бул Мусламу фихтин шарттары. Товар кандай болуш керек? Bundan дагы бир канча шарты бар. Биринчиси, ошол биз сатып ала турган буюм белгилүү болуш керек. Эмне экендиги белгилүү болуш керек. Мен корма сатып аламбы, кездеме сатып аламбы, алма сатып аламбы, эмне болсо, ошол нерсе даана белгилүү болуш керек. Бир, эмне экендиги. Экинчиси, анын түрү белгилүү болуш керек. Мисалга курма деп кое турган болсоң, курмалардын түрү бар да. Ажыба бар, тигиси бар. Ошону эмне кылыш керек? Даана аташ керек. Ал эми эгерде бардыгы бир түрү боло турган болсо, анда түрдү баянdoодун кажети жок. Качан түрдү баяндоо зарыл болот? Жанагы ар башка түрдө болсо. Ал эми бардыгы бир түр боло турган болсо, анда түрүн айтуудун кажети жок.
Üçüncüsü sıfatı belgilүү болуш керек. Satılıp жаткан буюмдун sıfatı даана белгилүү болуш керек. Мисалга, эң таза сапатпы, орточосун сатып аласызбы, эң төмөн сапатын сатып аласызбы? Айырмасы жок, айтышыңыз керек. Эми биздин доорда, мисалга, эгерде насыя ун сатып ала турган болсоң, не дейт? Высший сорт, биринчи сорт, экинчи сорт дейт. Эгерде ушундай sıfattары ушинтип белгиледе турган болсо, биз ушул түрдө эмне кылышыбыз керек? Аташыбыз керек. Жөн эле ун алып келип бер десеңиз жарабайт. Sıfatты даана ошол келишкен кезде айтып алышыбыз керек. Высший сорт бу, биринчиби, экинчиби? Даана келишип алышыбыз керек. Төртүнчүсү, анын өлчөмүн белгилешибиз керек. Канча тонна алабыз? Же канча штук алабыз, эгер штучный сатыла турган нерселер болсо? Ошону дагы даана белгилеп алышыбыз керек. Эгерде белгилеп албасак, соода дурус болбойт. Бул эреже ушундай. Бешинчиси, ошол сатыла турган буюм, мисли болуш керек. Мисли дегени бул тараза менен же идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерселерден болуш керек. Тараза менен же идиш менен өлчөлүп сатыла турган, же метр менен метрлеп сатыла турган нерсе болуш керек. Же болбосо штучный болуп, штучный сатылып, бири-бириден көп айырмасы жок нерсе болуш керек. Мына ушундай нерселерде гана салам соодасы болот. Мисалга, койдо салам соодасы болбойт. Койдо жарабайт салам соодасы. Уйда жарабайт салам соодасы. Неге? Булардын бири-бириден эмнелери бар? Айырмачылыктары бар. Мисалга, жылкыда да салам соодасы болбойт. Неге? Себеби жылкы дагы өтө чоң айырмачылыктарга ээ болот. Ошондуктан бул жерде эмне де мүмкүн экен? Тек гана тараза менен тартыла турган нерселер жана эмнеде дедик? Идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерсе, анан метр менен сатыла турган нерсе, анан эмне дедик? Жанагы штучный болуп, бардыгы не? Бири-бирине жакын болуш керек. Мисалга, жумуртка дейли, жумуртка сыяктуу нерселер. Эми биздин доорлордо, урматтуу окуучулар, биздин доорлордо азыр мисалга машина алдырышат, холодильник алдырышат, утюг алдырышат. Мисалы, үйгө керектүү плитка, ушундай нерселер бардыгы. Ушулардын дагы биз эмне кылабыз? Мындай түрлөрү белгилүү болсо, sıfatı belgili olsa, modeli belgili olsa, öňü belgili ola turgan bolsa, uşularda dagın salam soodaсын kılsak bolat. Misalga aytalı, zakaz kılat, maga emne kılasız? Siz yaponski palanday maşineni şundan için жылы boluş gerek, şunday ap gelip beresiz, sıfatlı şunday boluş gerek dese jaray beredi. Şu 5. şart emne eken kıskası? Misli boluş gerek. 6. şartı Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin mazhabı boyunca, Hanafilerin mazhabı boyunca janagı satılgan buyum kelişim tüzülgön vakıttan başlap janagı vakıt berildi da 1 ayı 5 ayı degende oşol vakıtка чейин бар болуш керек. Andıktan eğer kelişim tüzülüp жаткан кезде такыр эле жок болсо, такыр вообще жок нерсе боло турган болсо, же болсо kelişim tüzülüp жаткан кезде бар болуп жанагы вакыты келген кезде такыр жок боло турган нерселерден болсо, анда дагы салам соодасы дурус болбойт. Ошол эрежеси ушундай. Бар келишим түзүлүп жаткан кезде, анан не? Вакыты табылган кезде сиздин колуңузда жок болсо дагы базарда эле табылса жетиштүү да. Элдин ортосунда ошол буюм бар нерселерден болсо, сиздин колуңузда бар болуусу зарыл эмес. Элде бар отурган болсо жетиштүү дейт. Эгерде элдин колунда такыр жок болуп кете турган bir belgili bir möөнөткө жок болуп, анан кайда пайда боло турган нерсе болсо, анда ал нерселерде салам соодасы эмне экен? Болбой калат. Эми 7. шарты жанагы мусламу фихдин махал дегенибиз орду дайындалбаш керек. Орду белгилүү бир нерсеге чектеп койбош керек ордуну. Мисалга, мага мен мына ушул бактын курмасын гана алам. Мен ушул бактын өрүгүн гана сатып алам. Мен ушул бактын алмасын алам дей турган болсоңуз, анда бул соода дурус болбой калат. Сиз жалпы эле айтып коюшуңуз керек. Мага 10 тонна өрүк бересиз. Мага 1 тонна алма бересиз. Ушунча акчага. Ошон десеңиз дурус болот. Эгерде bir даракка же bir бакка чектеп кое турган болсоңуз, анда соода дурус эмес. Себеби
ал нерсе келечекте болобу же болбойбу не күмөн ал. Ошондуктан сиз алма деп койсоңуз, ал кийин сизге алманы өзүнүн багыда болсо алып береби, башка жерден алып береби, ал өзүнүн көйгөйү болуп кетет. Ошондуктан келишим түзгөн кезде бизде ушул мен угушум боюнча, мен барып көргөн эмесмин, ошол суроолор келет. Ошо суроолордун натыйжасында алып карай турган болсок, мына ушу баткендерде 3 жылга чейин бир бактыкыны сатып алышат экен да. 3 жылга чейин. Мына араңыздарда баткендик балдар бар, өзүңөр билесиңер. 3 жылга чейин алдын ала ушул бакты гана сатып алам деген түшүнүк менен. Ал болобу, болбойбу? Анысы менен иши жок экен да. Ошондой келишим болуп, анан жыйынтыкта бир сыйла мындай пикир келишпестиктер дагы болгон жерлер бар экен да. Мындай нерсе балким ноокаттарда алма саткан жерлерде дагы көп болушу мүмкүн. Бизде бул жакта немеде, көл жактарда болушу мүмкүн, алманы көбүрөөк иштеткен. Кыскасы, ушундай келишим түзгөн кезде биз эмне алма сатып алам десеңиз, же өрүк сатып алам десеңиз, же алмурут сатып алам десеңиз, эмне кылбаш керек экен? Белгилүү бир бакка чектеп койбош керек. Акчаны берип, сыпаттарын баяндап, ушунча алма таап бересиз мага болду деген түшүнүктү айтыш керек. Андан кийинки неме? Ошол мусламу фихти товарды тапшырууга тиешелүү нерсе. Кайсыл жерге алып келип бериш керек деген сөз. Андан кийинки шарт бул товарды тапшырууга тиешелүү болгон шарттар. Товарды тапшырууга. Эң биринчи шарты мунун. Товар эмне болуш керек? Насыя болуш керек. Абу Ханифанын көз карашы боюнча нак соодаларда не болбойт? Салам деп аталбайт. Товар сөзсүз, насыя акча нак товар насыя болсо гана эмне болот? Неме болуп эсептелет? Салам болуп эсептелет. Анан мөөнөт тууралуу аалымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Кээ бирлери 1 ай, эң азында 1 ай десе, кээ бирлери 15 күн десе, бирок 15 күн деп айтсак, анан аалымдарыбыз элдин ортосундагы салтка жараша дейт да. Кайсыл күн болсо, балким элибиздин ортосунда 3 күндөн көптүр салт боюнча, же 10 күндөн көптүр. Ошол элде муну бизнесмендерден сурай турган нерсе. Биз өзүбүз бизнес кылбагандыктан бул салтты биз түшүнө албайбыз да. Ошол бизнесмендердин ортосунда ушул түр соода кандай жүргүзүлө турган болсо, кантип мөөнөт бериле турган болсо, ошого жараша эмне дурус боло берет мөөнөтү. Ошол мөөнөттү атап койсоңуз жетиштүү. Анан айякунал ажалу таслими маалуман. Жанагы товарды алып келүү экинчи шарт. Товарды алып келе турган мөөнөт белгилүү болуш керек. Сатуучу менен кардар келишим түзгөн кезде мага 50 күндө, же 40 күндө, же 1 айда, же 15 күндө товарды алып келип тапшырасың. Ошол мөөнөттү даана белгилеп алыш керек. Үчүнчү шарт, товарды алып келип тапшыра турган орун белгилүү болуш керек. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мынтип айтат да, эгерде ошол товарды алып келүү үчүн кандайдыр бир машакатка учурай турган болсо, кыйынчылыкка, бир каржылоого, мындай бир жол кире төлөөгө муктаждык боло турган болсо, анда салам соодасы дурус болуу үчүн ошол товарды кайсыл жерге алып келип тапшырат, ошол жер аталыш керек дейт. Азыр биздин доорда билесиздер, бир жерден экинчи жерге алып барыш үчүн сөзсүз акча алат. Ошондуктан биздин доорда Абу Ханифанын ушул пикирини ала турган болсок, эмне болуш керек экен? Биз салам соодасын түзгөн кезде товарды палан жерге жеткирип бересиз деп айтышыбыз керек. Мисалга Бишкекеби, Көлгөбү, Нарынгабы, ким кайсы жерде келишим кандай болсо, ошого жараша сатуучу сизге жеткирип бериш керек. Ал эми эгерде жанагы товарды бир жерден экинчи жерге алып барууга бир кыйынчылык жок болсо, жол кире төлөнбөй турган болсо, анда ошол Абу Ханифа рахматуллахи алейхиден эки көз караш керек. Эгерде жол кире берилбей турган болсо, Абу Ханифа не дейт? Эки пикирди айтат. Эки риваят бар Абу Ханифадан. Бир пикиринде ошол келишим түзүлгөн жер, кайсы жерде келишим түзүлгөн ошол жерге алып келип берет деген түшүнүк бар. Экинчиси кайсыл жерде алып келип берсе боло берет деген дагы түшүнүк бар. Анан кээ бир алымдарыбыз бул маселени кичине неметишет да, эгерде талаш тартышка алып барбай турган болсо, анда келишим түзүлгөн жерге не кылат? Алып келип бериш керек дейт. Бирок эгер талаш тартыш боло турган болсо, анда кайсы жерде жолукса ошол жерде берип койсо да боло берет дейт да.
Abu Hanifa'nın iki pikirini başını biriktirip üçüncü pikir aytышкан. Төртүнчү şartı ошол товарды башка товарга алмаштырууга укук жок. Мисалга мен Айдар менен өрүккө келишим түздүм эле да. Айдар эми Баткенден бул киши өрүк сатып атат. Анан мен өрүккө акча бердим. Кийин убакыты келген кезде, Айдар шейх, өрүктүн ордуна алма бериңиз. Же болбосо Айдар шейх мага айтып атат да, өрүктүн ордуна алма берейин сизге десе, жарабайт. Мындай нерсе не эмес экен, мүмкүн эмес. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Кимде ким кайсыл бир нерседе салам сол келишимин түзө турган болсо, аны башкага не кылбасын, алмаштырбасын деген. Ошондой мүмкүн эмес болуп калат. Ошондой эле ошол товарды колго алуудан мурун үчүнчү жака сатып жүгөрүү дагы мүмкүн эмес. Себеби биз сол соода саттыктын башында эмне дегенбиз? Bir жерден экинчи жерге көчүрүүгө мүмкүн, жылдырууга мүмкүн болгон нерселерди колго албайынча үчүнчү жакка сатуу не эмес, мүмкүн эмес дегенбиз. Ошол шарт бар да бул жерде. Анан бешинчи акыркы неме шарты, ушу Мусламу Фихтин. Келишим түзүлгөн сыпатта болуш керек дейт. Келишим түзүлгөн сыпатта. Мен мисалга Айдар шейх менен келишим түзгөн кезде кандай сыпаттарды баяндаган болсом, дал ошол сыпаттарда болуш керек. Андыктан эгерде ал сыпаттар табылбаса, дурус болбой калат. Качан дурус болот? Мен разы болсом дурус болот. Эгерде төмөнүрөөк сыпаттап келген болсо, мен разы болсом дурус болот. Ал эми эгерде мен айткан сыпаттан дагы жакшынап келген болсо, анда дурус боло берет. Мына ушун тип бир канча түр эмнелер бар экен тактыларымыз? Шарттар бар эле, баяндадык. Кудай Таалам бардыгыбызга ушул шарттарды туура түшүнүүгө насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.